Саламатсыңарбы экинчи курстун студенттери? Бүгүн кайрадан социалдык маданий ишмердиги сабагынан жаңы лекциялык сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы конкурстук кечелер. Сабагыбыздын максаты конкурстук кечелер жөнүндө түшүнүк алуу, конкурстук кечелердин максатын жана мазмунун чечмелөө, конкурстук кечелердин жанрларын ажырата билүү. Конкурс латын тилинен алынганда чогулуу, топтолуу, беттешүү дегенди түшүндүрөт. Катышуучулардын арасынан эң мыктысын аныктоочу мелдеш жарыш. Конкурс бул оюн-зоок мүнөздөгү көркөм таризделген постановка. Анын негизин алдын ала коюлган шарттар жана эрежелер аркылуу ар кандай максаттарга жетишүү процессиндеги жеңүүчүлөрдү аныктоо түзөт. Конкурстагы массалык иш-аракет формасына кирип, жалпы уюштуруучулук негизи жана технологиялык жолдору, драматургия жана оюн-зоок көркөм өнөрүнүн закону боюнча өнүгүп, өзүнүн көрүүчү аудиториясы жана конкурсанттары болот. Конкурстук программа конкурстун ыраттуулугунун негизинде түзүлөт. Конкурстун эс алуу иш-чара формасы мындан тышкары концерттик, бийдик, экскурсиялык иш-чаралар болуп кирет. Булардын баарын байланыштыруу белгиси бул көп элементтүүлүк. Мелдештин жардамы менен конкурстун негизги максаты болуп, көңүл ачуу, өнүгүү, рекреация, көрүүчүлөр менен катышуучулардын талаптарын канааттандыруу болуп эсептелет. Ошондуктан мындан эң баалуулукту конкурстун жыйынтыгы эмес, анын жүрүшүнүн абалы түзөт. Мисалы, сармердем, тамашоо конкурстары, же болбосо мурда ойнолуп жүргөн КВН жана башка таймаштардын бардыгы конкурстук кечелерге кирет. Конкурстарды өткөрүүдө милдеттүү түрдө төмөндөгүлөр болуусу зарыл. Калыстар же болбосо эксперттик топтун болуусу, алар конкурстун шарттарын билүүсү, жетиштүү сапатка ээ болуусу жана квалификациясынын жогору болуусу зарыл. Калыстар тобу катышуучулардын чыгуусун калыстык менен баалоо жана жеңүүчүлөрдү жоопкерчилик менен тандоо. Конкурстун жыйынтыгын эл алдына жарыялап, катышуучуларга сыйлык берүү. Конкурсту уюштурууда уюштуруучулар, спонсорлор, режиссер-постановщиктер, жардамчылары, жумуштун бөлүктөрүнө жооп берүүчү ассистенттери кирет. Булардын бардыгы конкурстун жакшы чыгуусуна шарт түзүшөт жана конкурстун максатына жетүүгө булардын эмгегинде зор. Конкурстук кечелер дагы төмөнкүдөй болуп түрлөргө бөлүнөт. Көркөмдүк, спорттук, интеллектуалдык, уюштуруучулук болуп. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйдө ошол конкурстук кеченин көркөмдүк деген түрлөрүнө кайсылар кирет? Мен бир мисал келтирип өтөйүн. Көркөмдүк түрлөрүнө жанагы сулуулар конкурсу, кана эмесе жигиттер сыяктуу конкурстук түрлөр кирет. Эми ушунун спорттук түрлөрүнө кандай кечелер кирет? Интеллектуалдык түрлөрүнө кайсылар кирет? Ушулар жөнүндө жазып, мага кийинки сабакта айтып бересиңер. Анда эмесе жакшы калгыла, үйдөн жакшылап окуп, кийинки сабакта мага айтып бергиле.